Мен Kırgızstan Respublikası'nın cananımın Kulibayev Rustam Rahmanberdiyevich. Şu cilek boyunca Kırgızstan elimden keçirim sorayım. Bütün elimden keçirim sorayım. Bu cümüş kaytalanbaydı. Bunday bolbaydı. Mümkün bolsa keçirgiler. Hafta onlarga şu işçiler baylaşıp koydur. Men bayqabapmın. Keçirgiler. Урматтуу мекендештер, бүгүн бүт жер жүзүндө жемкорлукка каршы күрөш күнү белгиленип жатат. Адамзат тарыхы көрсөткөндөй, коррупция бар жерде эч качан өнүгүү болбойт. Андан бир учкана адамдар байышы мүмкүн. Бирок уурлар башкарган мамлекеттин эли жакырчылыктан башы чыкпайт. Буга биздин мамлекетте да буга чейин болуп келген көрүнүштөр таасын далил боло алат. Өз мекенибизде курсагын тойгуза албай канчалган адамдарыбыз иш издеп тентип кеткени жалганбы? Карапайым калк ушундай жакырчылыкта күн кечирип келгени менен арада уурулуктун арты менен миллионер болгондордун катары калыңдаган. Дал ошондуктан биз коррупцияга каршы күрөштү биринчи орунга койдук. Жыйынтыгында акыркы 3 жыл аралыгында коррупцияга каршы күрөштөн 125 миллиард сом мамлекеттик казынага түштү. Бирок тилекке каршы жемкорлук токтобой жатат. Коррупция кандай жерде торун жаят? Ал эмне менен азыктанат? Ошол багытта айрым ойлорумду ортого салгым келип турат. Биринчиси, америкалык демократиялык принциптердин көрүнүктүү өкүлү Алексис. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Де Токвиль өзүнүн коррупция жөнүндө жазган эмгегинде коррупция эң ололуу моралдык кылмыш. Ыйман, авир жок жерде коррупция гүлдөйт деп жазган. Бизде коррупциянын гүлдөп өнүгүүсүнө өтө ыңгайлуу ландшафт түзүлгөн. Жең ичинен байланышкан мамиле, ымала, тууганчылык, жердешчилик, меники, сеники деген бөлүнүү, чай, пул колдомой. Мунун баары коррупциянын алгачкы этабы. Ыйман жоголгон жерден коррупция башталат. Ыймандуу, авири таза, уяты, намысы бар адам эч качан коррупция жолуна түшпөйт. Тилекке каршы адамдык асыл сапаттарды уруп ойнобогон адамдар коррупциянын уюгун жаратып отурат. Мен айтаар элем, коррупцияга колум алынгандар өлкө келечегинин мителери гана эмес, алар өнүгүүнүн канын сүлүк курттай соруп жаткан ыймансыздар. Көкүрөгүндө ыйманы бар адам бул жолго баруудан намыстанат, тартынат. Коррупция биринчи кезекте ыйман кылмышы, намыс авир кылмышы. Экинчиси, силер кыргыздын белгилүү жазуучусу Султан Раевдин Жан жаза деген романын окудуңар беле? Ким окуган? Араңарда окуган адамдар жок да болсо керек. Бул романды дүйнө окурмандары окуп жатат. Дүйнөлүк Amazon компаниясынын тармагы тарабынан сатылып жаткан бирден бир китеп. Бул роман жөнүндө айтып жатканым романдын эң өзөктүү идеясы эмнеде? Кылмыш кылсаң, күнөө кылсаң, ал акыр түбү ачка чыгат. Арадан 40 жыл өтсө да ага өзүң жооп бере албай калсаң да ал суракты жаның берет. Жандын жазасын тартасың, же ал жазаны сенден тараган тукумуң тартат. Себеби баарын жараткан Алла көрүп турат. Ошон үчүн жараткандын алдында таза, баарына мурда таза абийир менен жашаш керек. Султан Раевдин романы ушул тууралуу. Бу дүйнөдө жоопсуз эчтеке жок. Качандыр бир убакта абийир сотунун алдында жооп берүүгө туура келет. Мен бүгүн кылмыш жасасам, ал билинбей калат деп ойлобогула. Кыңырыш 40 жылда билинет дейт элибизде. Сен кылмыш жасасаң, эртедир кеч ага сөзсүз жооп бересиң. Кудай буюрса, уурулук кылуу таптакыр адам баласына пайдасыз иш боло турган коомду курууга бет алдык. Ажыдаардын куйруктарын кесип бүттүк. Эми башын алабыз. Кудай буюрса, биз коррупциянын түбүнө жетебиз. Тамырын кыркабыз. Мен муну ишенимдүү айта алам. Анткени бул биздин келечек урпактардын алдындагы да милдетибиз. Башкы багытыбыз да ушул. Мен ошондуктан кайрылуумдун аягында дагы бир жолу эскертүү катары кайрылып кетем. Уурдаганды токтоткула. Эми коррупция менен кармалсаңар, анын азабын силер менен кошо үй бүлөңөр дагы тартат. Дагы кайталайм. Кеч болуп кала электе токтоткула. Эл рызкысынан колуңарды тарткыла. Уят туугандар. Бул интернеттеги кыздардын ал жактын сүрөтүн коюп алып, жасалма саатына мынча самынан анча сом мынтип берем деген туура эмес жаман сөздөрдү киргизип аткан эркектер ойлобогула силер
көрүнмөй Отчет катары чыгаруудам $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанкың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 болду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. кылам, табылбай калам деп Алланын алдында бүт бар жазылып атат. Сөзсүз ар бириңер жооп бересиңер. Ал эми экинчиден сүрөттөрүңөрдү ачылып, чачылып, жайналып ар жака киргизе бербейле урматтуу эжелер, карындаштар. Ар ким ар түрдүү максатта карайт, ар ким ар түрдүү максатта колдонуп коет. Ошентип ыйлап жүргөндөр толтур экен. Баягы интернетке анын сүрөтүн чыгарып, ошондон пайдаланып аткандар. Өчүр десе, сен бизге кыскасы биз каалаганыбызды кылып бер, анан өлчүрөм дейт экен. Элестет атасыңарбы? Абайлагылы, жолдон абайлагыла карачы. Минип калды машиналар бири-бирине. Невозможно абайлагы кыз күйөөдөн өткөндөн кийин шашпайлы, шылдырап жөнөгүлө. Мо бардыр сүзгөн турбайбы? Ар жагында да өрөтөт ягында. Азыр айрам ол айланып кетиптир. Тиги биздесип тургачы эки дөңгөлөк талтайып калыптыр эки жак. Кайсы? Алдыда машина Nexia. Ана каякта? Мына турбай сен жагында. Жок, тамам, монун ичиндегилер жакшы болду экенби? Оом капчыгай. Пробка. Boom, капчыгай. Болгон жазы.